Ушунча адам өлүмү силердин убалыңар да ошону билип алгыла да, тарых алдында жооп бересиңер. Булар азыр бул жерде отурганга акысы жок, элден кечирим сурап, ыйлап кетип калыш керек. Айнанайын эл биз убагында уктап отуруп, вакцинацияны ала албадык, биз кыла албадык. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева баш болгон бир нече депутаттар өлкөдө коронавирустун тездик менен жайылып жатышына саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди күнөөлөдү. Илдеттен каза болгондордун өлүмү анын ишмердүүлүгүндөгү шалаакылыгынан болуп жатканын белгилешти. Ошондой эле министрлик калкты жапырт эмдөө боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзгөн эмес деп айыпташты. Бул жерде министрдин жеке күнөөсү жана шалаакылыгы жана ошол штабты башкарган жетекчиликтин силер алдап атасыңар бул жердечи. Мурда эле алып койсо болот эле. Мына коңшу өлкөлөрдө Өзбекстанды алсак, Казакстанды алсак 6 миллион адам, 7 миллион адам вакцинациядан өттү. Ошол жумушту силер жакшы аткарган жоксуңар. Ошол адамдардын өлүмүнө министрдин күнөөсү түздөн түз бар. Аканит деп туруп алды, дагы бир нерсе оору жукту дагы кайра отурат, иштеп. Бул түздөн түз, бул шалаакылык. Ушунчалык мындай уяты жок адам экен. Министрликтин эмдөө планы боюнча сентябрь айына чейин 1 миллион адам вакцина алышы керек болчу. Бирок бүгүнкү күнгө чейин өлкөдө эми 180 миңдей жаран эмделген. Вакцинация иштериндеги мындай натыйжасыз иш-аракеттерди депутаттар министрликтин кайдыгер мамилеси деп баалашты. Бул багытта чукул арада конкреттүү кадамдарга барууга чакырышты. 2,5 миллиард сом бөлүнүп атат вакцинацияга келген. Вакцинанын келгенин да мизер келип атат бизгечи. Ана ушинтсе кандай элдин баарын теганда биз оорутуп алабыз анда эртең деген. Канча ондогон кишилер кетип калып атат. Медицина кызматкерлери ооруп атат. Ошого эми катуураак бир иштеш керек да бугачы. Силердин министриңер өзү ооруп атып, ушул коомдук жайларга барып жүргөнү туура эмеспи? Санэпидемстанция не чара колдоно аласыңар силер өзүңөр министриңерге? Вот он нарушает карантинные меры. Мирлан Канатбекович, министрибиз Алымкадыр Сабирденовичтин анализи 3 күн мурда терс чыкканына байланыштуу, мына кырдаалга байланыштуу аралыктан иштеп кабинетте отурат. Абал кооптуу болуп жаткандыктан республикалык штаб мамлекеттик кызматкерлерге карата бир катар чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштады. Анда жетекчилер кызматкерлеринин 50% аралыктан иштөөгө жөнөтүшү керек. Чогулуштарды онлайн режимге өткөрүү, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер маданий иш-чараларга, кафе-ресторандарга, базар, соода борборлоруна, кинотеатр, музейлерге барбашы керек. Ананда бардык мамлекеттик кызматкерлер тез арада коронавируска каршы эмдөөдөн өтүшү зарыл. Аймактарда да абал курчуп баратат. Жалал Абад шаарында да илдетти жуктургандар арбагандыктан шаардык штаб массалык той топурларга чектөө койду. Бүгүндөн тартып тойканалар ишмердүүлүгүн убактылуу токтотушу керек. Коомдук тамактануучу жайлар орундуктарын 50% кыскартуу менен кечки саат 22:00 чейин иштөөсүнө уруксат берилген. Чектөөлөрдүн аткарылышын көзөмөлдөп, кечээ банктарга, айрым мамлекеттик мекемелерге жана сулуулук салондоруна рейд жүргөн. Ал эми бүгүн саат 10дон тартып тойканалардын жабылгандыгы, кафе ресторандардын жабылгандыктары боюнча атайын рейд уюштурулат. Ага атайын 3 топ бөлүнөт. Буга шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан дагы атайын күч органдары тартылган. Ошолор менен биргеликте дагы байма-бай рейдтер улантылат. Ошондой эле калаада эл көп топтолуучу жайларда текшерүүгө алынмай болду. Бул багытта бүгүн милиция кызматкерлери кайгылдуу багыттарына бөлүнүштү. Алар күн түн дебей эл көп чогулган жайларды текшерип, санитардык нормалардын сакталуусун көзөмөлгө алышат. Алар Жалал Абад шаарынын аймагындагы эл көп топтолуучу жайларды, ири соода борборлорун, базарлардагы коомдук тартипти жана ошондой эле санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталуусун көзөмөлгө алышат. Жарандардын пандемиялык кырдаалга кайдыгерлигинен акыркы күндөрү ооруну жуктургандардын саны 1000ден ашууда. 1-июлга карата илдет 1392 адамдан жаңы аныкталды. Анын ичинен басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Тилекке каршы бир күндүн өзүндө эле илдеттен 9 адам көз жумду. Алардын 5өө Бишкекте, 2өө Баткенде, Чүй жана Жалал Абад облустарында бирден адам жарык дүйнө менен кош айтышты. Жалпы 2009 адам оорунун курмандыгы болду. Ушул тапта 3553 адам ооруканада. Алардын ичинен 188 адамдын абалы өтө оор деп бааланып жатат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агембердиев, 7 канал, Жалал Абад.